Зария базарга 5 минут аралыкта мощный варианттардын бири чыкты туугандар. Жалпы бүгүнкү сатылуучу объекттин жери 700 соток экен. Официально по документам туурасынан 22 метр, узунунан 35 метр. Ал эми үйү болсо 110 квадрат метр туугандар. Жакшы варианттардын бири. Негизги трасса Фрунзе көчөсүнө деле 350-400 метр аралыкта. Бүгүнкү сатылуучу объект село Кожомкул деп коет. Жаңы аты Кожомкул айылы, эскиче Баян Антоновка, Токтогул көчөсү 88/18 дарегинде туугандар. Сатылуучу объект прям Новопавловка менен Баян Антоновканын прям эмесинде экен да, границасындачы. Жакшы локация, көчөлөрү тып-тынч экен. Баасы дагы жакшы коюлду, туугандар. 150 000 доллар деп атат ээси. И минимальный торг менен. Собственниктин номери 550 0505 555 221 номерлерде. Объекттин көчө тараптан көрүнүшү туугандар баардыгы өзүнүн ордунда, аккуратно, көчөлөрү тып-тынч экен туугандар. Тааныштыралы тез-тезден сиздерге. Кирип келе турган болсок, ушундай короосу аккуратно. Үйүнүн айлана тегереги полный ушундай бетон болуп тур да туугандар. Плюс 3 фаза свети бар, разрешениясы менен, суусу бар, скважинадан. И септиктер дагы казылып тур. Көчө тараптагы забор менен үйдүн ортосунда ушундай кенен орундугу бар туугандар. И мына арт тарабын өтө турган болсок да, үйдүн каптал арт тарабыначы ушундай болгон кенен орундугу бар да. Гүлдөрүн караңыздар, өзүнүн ордунда турат. Эшиктеги ажатканасы үйүбүздүн алдыңкы тарабы ушундай навес менен жабылган. Негизги үйүбүздү да байкасаңыздар, илгерки немистердин үйлөрү бар го, прям жана стандарт менен салынганча. Фундаменттери бийик, ичи дагы потологу бийик алынган. Мына негизги үйүбүзгө кирүүчү эшиги, плюс ага кошумча подвалы дагы бар экен туугандар. Жөн эле подвал эмес, полноценный жилой, үй эсик, кухня, санузел, топкасын чек-чейт ошол жака коюп тур. Мына бул болсо эми үйүбүздүн арт тараптан көрүнүшү туугандар, байкаңыздар. Сиздер ошол подвалдагы кухняга бул эшик аркылуу да кирип кетесиздер, үйдүн ичи менен да кирип келет экенсиздер да. Бул жакта атайын тапчан үчүн орундуктары каралган. Дальше келе турган болсок, ушундай тизилген кошумча курулуштары. Биринчисин ачып карап турган болсок, мисалга атайын керектүү буюмдарды коюп коюу үчүн ушундай курулушу плюс подвалы дагы бар экен туугандар. Дальше өтүп келели. Бул жактан кошумча курулуштар, мына үйдүн арт тарабында ушундай кенен орундуктары каралган. Короосунан дагы суусу чыгат. Кошуналар менен чек аралары полностью такталган, эч кандай көйгөйү жок дейт эсин айтымда. Жана ошондой эле документтер да бардыгы бар. Алган кишиге дары өткөзүп беребиз дейт эсин айтымда. Туугандар, жакшы варианттардын бири. Мектеп балдарыңыздар үчүн, бала бакча, мечит, чоң супермаркет дейсиздерби, дагы эмне дейсиздер, жакын аралыкта жайгашкан. Эми үйдүн ички тарабы менен тааныштыралы. Деп негизги үйүбүзгө кирип келдик. Туугандар, кирип келгенде ушундай бут чечмей, мына подвалда кухняга түшүп кетет экенбиз да. Мына негизги үйүбүзгө кирүүчү эшик. Туугандар, бул жагын көрсөтө турган болоюн. Мен алды жагына да биз түшүп келдик. Чек-чейтип жазаптыр. Туугандар, отоплениясы бар үйдүн. Көмүр менен дагы, электр кубаты менен дагы жылыта берет экенсиздер. Кухнянын төрүнө келе турган болсок, үйдүн ичиндеги ушундай санузели. И бул эшикти ачып карай турган болсок, туугандар, топкасын ушул жака тып-ыйтып орнотуп коюп турду үйдүн эсичи. И мына бул эшик аркылуу биз үйдүн сыртынан өзүнчө да кирип чыга алабыз. Ал эми негизги үйүбүздү тааныштыра турган болсок, кирип келгенде ушундай коридору, сразу эле оң жакка кире турган болсок, атайын балдар үчүн бөлмө кылсаңыздар болот, же болбосо кабинет, же кладовка катарында пайдалансаңыздар болот. Дальше бул жагына өтүп келсек, ушундай кенен болгон залы жайгашкан туугандар. Залдан эки эшик чыккан, биринчи эшикти карай турган болсок, ата-энелер үчүн спальня бөлмөсү туугандар. Анын эле жанындагы эшикти ачып карай турган болсок, бул жакта дагы бир ушундай спальня бөлмөсү каралган. Ушул эле коридордон түз өтүп келе турган болсок, дагы бир ушундай мини гостиный бөлмөсү каралган. Туугандар, байкап атасыздарбы? Через камера сиздерге билинип атабы? Потолоктор бийик, терезелери чоң туугандар. Полу болсо жыгачтан полу, мына туугандар өзүңүздөр көргөндөйчү. Эшикте азыр канча градус? Примерно бир 30-35тен кем эмес ысык да. Үйдүн ичи салкын туугандар. Собственникке чалыңыздар. Эгерде өзүм үчүн деп кенен жери менен ушундай чоң үй деп жаткан болсоңуз, обязательно бүгүнкү үйдү вариант катары карап көрүңүз. Эсин номерин дагы бир жолу айтып коеюн: 0505 555 221 номерлеринде туугандар. Ошондой эле сатылуучу объект жайгашкан дарегин дагы бир жолу кайталап кое турган болсом, Баян Антоновка, Токтогул көчөсү 88/18 дарегинде базар жокко катталабыз, пикир калтырабыз, лайктан базабыз. Сатылуучу объектке келиш үчүн өзүңүздөр көрүп турган негизги Фрунзе көчөсү. Бул Токтогул көчөсү. Сиздер Зария тараптан келип Токтогул көчөсүнөн кирип бир аз жүрсөңүздөр, Токтогул 88/18 дарегинде биздин сатылуучу объект жайгашкан.